Коррупцияга каршы жаңы мыйзам күчүнө кирип, анын алкагында биринчи болуп милиция кызматкери кармалды. Кармалган милиционер үй бүлөлүк зомбулук фактысы боюнча текшерүүнү токтотуп бергени үчүн жарандан пара талап кылган. Кармоо учурунда кызматкер акчанын 20 000 сомун алгандан кийин колго түшкөн. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү убактылуу кармоо жайга киргизилген. Турайдасар таласта бизде участкалык уполномоченный милиция капитаны ДТА деген кызматкер кармалган. Бул боюнча бизге Талас шаарынын, Талас облусунун Талдыбулак айылынын тургуну келип арыз менен кайрылган. Ички иштер министрлигине, ички иликтөө кызматы бар. Ошол кызматкерлер арызын алып, буга чейин дагы 12 000 сом акча опоза талап кылган жатканын көрсөткөн. Жалпы буга чейин да 7 000 сом которуп берген экен да. Бул боюнча дагы бул биздин кызматкерлер барып, УКМКнын кызматкерлери менен чогуу иш козгоп, Таласка барып, тиги арыздануучу бияка келе аласызбы десек, келе албайбыз деген үчүн Таласка барып, ошол жерден иш козгоп, ошол жерден тергөө амалдары жүргүзгөн да. Ошол жерден чогуу кармап, 343-бирине бул опоза талап кылуу. Ошол менен иш козгоп туруп, участкалык кызматкерлер камалган. Ушул жылдын 9-январ күнү Базар Караган районунун салык төлөөчүлөр менен иштөө бөлүмүнүн башчысы да коррупцияга шектелип кармалган. Ал жарандардан маалымат алуу процессин тездетип бергени үчүн пара талап кылып, системалуу түрдө акча алып турган. Учурда шектүүгө карата кылмыш иши козголуп, УКМКнын убактылуу кармоо жайына киргизилген. Жаңы мыйзамга ылайык коррупцияга айыпталгандар күнөөсүн мойнуна алып, чыгымды төлөгөн күндө да жаза мөөнөтүнүн жарымын абакта өтөөгө тийиш. Аларга пробацияга чыгууга мүмкүнчүлүк берилбейт жана акча менен кутула албайт. Мамлекеттик кызматынан кол жууп калуу жазалары каралган. Эми колу булганга мамлекеттик кызматкерлерди ушундай катаал жаза күтөт. УКМК Оштогу бөлүмүндө жыйын өтүп, бардык мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерге эскертүү берди. Өзгөртүүлөр киргизилген. Бул коррупция, кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу, бийликтен аша чалуу, мыйзамдык ишкердик ишине тоскоолдук кылуу, билип туруп пайдасыз контракт түзүү, мыйзамсыз баюу, кызмат адамын 2024 жылы коррупция боюнча эң көп милиция кызматкерлери кармалган. Буга байланыштуу Ош облустук ички иштер башкармалыгы көзөмөл күчөтүлүп жаткандыгын айтып, ички иликтөө кызматы менен бирге тазалоо жүрүп жатыптыр. Ошондой эле коррупцияга аралашкан кызматкерлер үчүн бөлүм башчылары дагы жоопкерчиликке тартыла тургандыгын кошумчалады. Эми бул боюнча бизде ошол жетекчилик тарабынан ошол болуп аткан ошол ичинде ошол ички иштер органдарынын ичиндеги ошол тазалоо болуп, бул ички иликтөө кызматы менен биргеликте бул УКМКнын кызматы менен чогуу биргеликте бул аткарылган иш-чаранын көз карашыңыз кандай? Бул жакшы элеби? Ошо укук коргоочулардан ушунча көп чыгып атканы башка? Бул эми элдин эмесиге, конечно, бул эми бул ичинде эми баягы кол 5 кол тең эмес дегенде ушул ичинде болот экен. Бул тазалануу иши болуп жатат бүгүнкү күндө. Бул боюнча негативный эме жагдай. Албетте бул боюнча дагы биз өз курамга жеткизип, бул алдын алуу иш-чараны өткөзүп күчөтүп, күнүмдүк нускамада дагы өткөзүп, бул боюнча иш жүргүзүп атабыз. Жаңы кабыл алынган мыйзам долбоорун коомчулукта колдоого алууда, алар бул мыйзам аркылуу коррупцияны жоюу мүмкүн болот дешет. Бул негизи туура эле да, баягы коррупционер болуп жүргөн адамдар, ол баягы тууган урттардан коррупцияга аралашпаган да, баары бир олар ошондой да. Анан олордун туугандары да эмеге коррупцияга коюп койсо, совсем дагы көбөйүп кетет да. Токтото алабыз, көпчүлүк колдосо, адамдар колдош керек. Азыраак адамдар колдогон менен көпчүлүк колдобосо токтото албайбыз. Ал бийликтеги аны токтотом деген жакшы адамдар жардам берсе керек. Эми канчалык деңгээлде жардам берет, эми жардам берет сөзсүз. Атайын кызмат мамлекеттик жана укук коргоо органдары тарабынан коррупциялык көрүнүштөр аныкталган учурда элдин 034 22 5 20 43 ишеним телефондоруна кайрылууга чакырды. Белгилей кетсек, 31-декабрда президент Садыр Жапаров коррупционерлердин жазасын каталдаткан мыйзамга кол койгон. Ага ылайык коррупционерлер кызматка бара албайт жана сөзсүз абакта жазасын өтөйт. Толбой Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.